Assalamu alaikum dагы bir жолу. Урматтуу биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиябыздын үгүтчүлөрү, колдоочулары эртең 27-28 ноябрь күндөрү байкоочу болуп туруучу колдоочулар, сиздерге атайын бир чоң видеоролик жасайын дедим эле, бирок тилекке каршы баягы убакыттын тартыштыгынан жасай албай калдым. Эми мынантип түз эфирден болсо дагы бир аз эреже боюнча сиздерге түшүндүрө кетейин деп атам. Байкоочунун милдети эмнеден турат? Негизинен билебиз, ошол жерде мыйзам бузууларды көзөмөлдөп турабыз эртеден кечке. Урнага же болбосо шайлоочу добуш берип аткан кабинага 1,5 метрден алыс турушу керек. Башка ким болбосун, ошол жердеги баягы УИКтердин кызматкерлери, комиссиянын мүчөлөрү, башка бир жанында келген адам айырмасы жок, ким болбосун 1,5 метрден алыс туруш керек. Ал адам баягы бюллетенди белгилеп атканда кабинада, андан кийин барып баягы урнага үкөккө салып атканда бюллетенди жанында адам болбош керек. Мындайча айтканда, купуялуулукту ар бир шайлоочуга биз камсыздап беришибиз керек. Анан дагы бир нерсе, көпчүлүк УИКтерде биз буга чейин байкап калган учурлар болгон. Баягы бармак издери сөзсүз чыгыш керек. Бармак издери текширгенде экранда көрсөтүп туруш керек. Талап кылышыңар керек ушуну. Ар бир УИКтин комиссиясынын төрагасы же төрайымынан талап кылышыңыздар керек. Эмнеге баягы бармак издери чыккан адамдар бизге экрандан көрүнбөй атат деп. Сиздерге сөзсүз ал нерсе көрүнүп туруш керек. Антпесе баягы бармак издери чыкпагандарды деле же болбосо башка бир адамдарды деле кайра-кайрап келип силерди баягы кайра-кайра добуш бергизүүгө аларга мүмкүнчүлүк жаралат. Ошол нерселерди көзөмөлдөшүбүз керек. Мыйзам боюнча тартууга же болбосо сүрөткө же видеого тартууга уруксат жок деп айтат. Бирок байкоочу болуп, эгер кандайдыр мыйзам бузулуп аткан болсо, шайлоо өтүп аткан жерде сиздер сөзсүз тартууга акыңыздар бар. Фиксация кылганга, себеби мыйзам бузулуп атпайбы? Мыйзам бузулуп аткан жерде сиздер далил болуп калышы үчүн келечекте видеого же фотого тартканга толук акыңыздар болот. Тартпа деп айтса, сиздер кайрылсаңыздар болот. Биз жерлерде уюштурабыз атайын баягы тездик группаларын. Сиздер эгер чалып байланышып биз менен айтсаңыздар, кайсыл жерде көйгөй маселе болгон болсо, биз барып сиздерге юридикалык жактан жана башка жактардан ар тараптан жардам бергенге аракет кылабыз. Ошто дагы ар бир жерлерде уюштурганга азыр аракет кылып атабыз. Андан сырткары, эң негизги байкоочунун иши бул саат 8ден кийин же болбосо кечки 20:00дон кийин башталат. Ал жерде азыркы электрондук урна эсептейт өзү. Аны бизге ушул убакка чейин ал жөн гана сканер деп айтып келип атышат, бирок анда дагы күмөндөр бар, аны дагы текшертпейт экен бизге, бирок аракет кылып атабыз ошол жөн эле сканер экенине баягы толук ишенүү үчүн. Себеби ал лазер болушу дагы мүмкүн анын ичинде, анан принтер болушу дагы мүмкүн. Өзү каалаган бир баягы чарчы квадратикке белги коюп кое алчу. Аны дагы биз мындай эксперимент кылып атабыз бир канча жерлерде. Эгер алдаган болсо, ал биз белгилеген биз койгон галочканы өчүрүп туруп, өзү каалаган жерге баягы принтерлер бар го, кайра өзү чийип кое алат. Лазерный принтерлер бар, жөнөкөй баягы сүрөт чыгарган принтерлер бар. Эгер ошондой болгон принтери дагы боло турган болсо, анда биз сөзсүз аны дагы бул шайлоодо кармайбыз деген
ишеничтебиз. Эми кандай кылыш керек? Эң негизгиси мондай бюллетендер берилет. Бул образец негизи жазылбайт, бирок мен атайы жасап сиздерге көрсөтүп атам. Мондай партиялардын аттары турат. Силерге оң окулуп атабы, азыр тетир окулуп атабы, мага тетири көрүнүп атат. Кыскасы ушул жерде биз экинчиде бүтүн Кыргызстан. Биринчи бөлүм, экинчи бөлүм болуп, эки бөлөктөн турат. Биринчи бөлүмдө партиялардын тизмеси 21 партия шайлоого бараткан. Ушулардын биз экинчини белгилейбиз. Андан кийин экинчи бөлүгүндө кандидаттарды түшүнбөй аткандар болсо, ушуларды жардам берсеңер болот. Кимдин катар саны булар ошол жерде жазылган болот негизи, бирок ушуну аңдай албай, түшүнө албай аткан адамдарга болсо жардам берсеңер болот. Андан кийин сөзсүз немени айтыңыздар көбүнчө. Алдынан айтсаңар дагы жакшы болот шайлоочуларга. Мондай кылып көпчүлүк түшүнбөй, жазуусун өйдө көтөрүп келет да. Бул туура эмес. Жазууну дайым ылдый каратып келиш керек, үкөккө салыш үчүн. Ошол боюнча салынат, ылдыйга караган боюнча салынат. Өйдө карабаш керек. Себеби бунун купуялуулугу, мындайча айтканда көтөрүп келгенде, бул көрүнөт да өйдө жактанчы. Ошон үчүн муну тетири көтөрүп келиш керек. Эң негизгиси шайланды, шайлангандан кийин саат биздин иш, байкоочулардын иши, эң чоң иши саат 8ден кийин башталат. Электрондук урна чыгарган чекти алгандан кийин кол санак башталат. Кол санакта мисалы кимдир бирөө да эми бүтүн Кыргызстанды дагы белгилеши мүмкүн. Анан мисалы улуттар биримдиги жакшы партия эле шуну дагы шайлап коеюн деп, улуттар биримдигин дагы шайлап койгон болушу мүмкүн. Могул биринчи бөлүмдөчү эки партияга тең галочка коюп коюшу мүмкүн. Бул бланка жараксыз. Муну талашкандын кереги жок, талашпай эле койгула. Себеби галочка экөөндө тең турат. Баягы адам түшүнбөстүктөн бүтүн Кыргызстанга дагы берип коерейин, улуттар биримдигине дагы берип коерейин, экөө тең өтүп кетсин деп түшүнбөстүктөн жакшылык кылам деп атып, тескерисинче бланканы күйдүрүп койду. Бирок эгер мында бүтүн Кыргызстанды эле белгилеп туруп партияны тандаганда, андан кийин могул кандидаттардын катар сандары көрүнүп атабы? Ушуларды белгилегенде дагы бир канча кандидатты белгилеп коюшу мүмкүн да. Мисалы биринчиде Адахан Кинсонбаевди белгилеп туруп, анан 54-чүдө Акыл Казаковичти дагы экөө дос элем, чогуу болсун, экөө тең өтүп кетсин деп, жакшылык кылайын деп, экөөнү тең кандидаттардан белгилеп коюшу мүмкүн. Же такыр бирин дагы белгилебей коюшу мүмкүн. Ушундай немелерди цифровой баягы урна эсептебейт, бирок айдап коет. Бирок силер ошону кол санакта сөзсүз коштурушуңар керек. Кол санакта баягы коштурсаңар, ал эсептелинип протоколго жазылат. Протокол кол менен жазылат, билесиңер акырында. Себеби экөөнү белгилей, үчөөнү белгилей, цифровой урна муну бирок кылганы менен, бирок бул бүтүн Кыргызстанга таандык болуп атпайбы? Кайсыдыр бир талапкердин атына кетпейт, бирок партиянын атына кете берет. Ушундай нерселерге сак болушубуз керек. Ушундай нерселерди көзөмөлдөшүбүз керек. Анан экинчи бланка бар, мондай. Бул эми баягы бир мандаттуу округдардан бараткан немелердики. Бул жерде илгеркидей эле болот, катар талапкерлердин, канча талапкер болсо ошол округда, ошолордун тизмеси болот. Бул жерде көп маселе деле жок. Бизде бир эле Баткенде бар, бир мандаттуудан бараткан талапкерибиз. Бегалек ошол баткендиктер экинчи болуш керек. Могул жерде Бегалекенин фамилия аты могул жерде болот дагы, ошонун тушуна галочка коет, ошону менен ал өтөт. Анан байкоочулар, баягы могул квадратиктин ичине галочка койгондо кичине квадраттан сыртка чыгып кетсе, сыртка, аны баягы электрондук урна эсептебей коет.
галочка турат, сонун болуп, бирок немеде брака эсептелинген. Ошол нерселерди силер коштурушуңар керек. Себеби ал жерде бираз баягы адам жаңылышып, немеге баягы квадратка тийгизип же андан чыгарып чийип алышы мүмкүн. Ошол нерселерди мыйзам негизинде кол санакта эсептеш керек. Ошол нерселерди дагы көзөмөлдөшүңүздөр керек болот. Кээ бирөө чийилип калыптыр, туура эмес белгилеп коюптур деп баягы кошпогонго аракет кылат. Башка партияларда билбейм, мындай көйгөйлөр болбойт, бирок бизде бүтүн Кыргызстанда дайыма ушундай баягы комиссиялар мүмкүнчүлүктүн болушунча бүтүн Кыргызстандын добушун жокко чыгарышка аракет кылат. Ал эми адам өтө баягы художник болбосо, башка болбосо жазып атканда бир аз жаңылышы мүмкүн. Эң негизгиси ошол квадраттын ичинде турат, акыры куйругу бир аз чыгып кетсе дагы. Ал сөзсүз кол санакта эсептелиниши керек. Мына ушул сыяктуу нерселер. Акырына чейин турабыз, баягы чек чыгарып берет. Башында эле саат 8ден кийин, саат ровно 8 болгондон кийин шайлоо участкасынын эшиги жабылат. Анан көп өтпөй чек чыгарып, өзү чекти ар 2 саатта менимче бирден чыгарып берип турат. Бирок ал ар 2 саатта чыгарып берип атканда канча шайлоочу добуш берди, ошону гана эсебин берип турат. Анан акырында саат 8ден кийин биринчи электрондук урна ким канча добуш алганын, неме ошол окуй алганын бардыгын чекте жазып чыгарып берет. Монча мол партияга болду деп чыгарып берет дагы, анан монча брак болду деп коет да. Жараксыз бюллетендер монча деп анда санын чыгарып коет. Сиздер ошол учурда кетип калбашыңыздар керек. Акырына чейин туруп, баягы брак болгон, жараксыз болуп калган бюллетендер кимдерге кетти эле, кандайча кетти эле. Ошону акырына чейин сөзсүз карашыңыздар керек болот. Адатта саат 12-1ге чейин уланат бул процесс. Биз буга чейин турганда, буга чейинки шайлоолордо турганда ошол 12-1ге чейин туруп, акырына чейин ошол протокол жазылат акырында. Протоколду алгандан кийин чектерге дагы ошол УИКтин төрагасы печать басып бериш керек. Протоколго дагы протокол колдо жазылып, анан печать урулуп, ар бир байкоочунун колуна берилет. Ошол нерселерди алмайынча сураныч жылбаңыздар. Себеби азыр аябай чоң адилетсиздиктер болушу турган сөз. Себеби көрүп атабыз, шайлоого чейин эле нелер гана болбойт атат. Баягы мурда бир аз арет намыстын күчүнөн бийлик байкатпайт болчу, буга чейинки бийликтер ачыкча каршылык кылып аткан. Азыр биз көрүп атабыз да, уялбай нетпей эле, эч кандай намыстанбай эле, ачыкча эле каршылык кылып атпайбы шайлоо башталардан. Баягы шайлоо өнөктүгү башталгандан бери эле ачыкча каршылык кылып келип атат. Эми мындай болуп атканда, албетте баарына даяр болушубуз керек. Баарына даяр болуп, мыйзам чегинде албетте. Мыйзам чегинде ошону көзөмөлдөп турсак, бир дагы добушубузду алдырбай, ошону коргосок, буюрса, көрүп атабыз, элдин колдоосу жакшы азыр. Кайсыл жака барбай эле, аябай жакшы мындай сын пикирлер, аябай жакшы кол. Бар эми кээ бир жерде такыр биз жөнүндө түшүнүгү жок жерлер деле бар, бирок көпчүлүк жерлерде бүтүн Кыргызстан боюнча аябай жакшы сын пикирлер. Жок, сөзсүз келиш керек бүтүн Кыргызстан. Бүтүн Кыргызстан келбесе болбой калды деген жакшы тилек ойлор байма-бай айтылып атат, кайсыл жерде болбосо. Себеби мен буга чейин көп эле шайлоолордо катышып жүрөм. Шайлоонун жыйынтыгын кеминде күн азыр. Шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу кеминде 2 күнгө уланат деп жатышат. Ар бир шайлоо тилкесинде ушул боюнча дагы токтоо өтүңүздүк. 2 күндө чыгат дегени бул жанакы
мисалы могул батыш жактардагы азыр чет элдерде да кайсыл жерлерде ачылды так немем жок. Батыш жактардагы өлкөлөрдө жүргөн ачылган уюктердин добушу келгенге чейин кийинки күнгө өтүп кетет. Негизи жалпы жонунан ошо биринчи күн 28 күнү эле кечкисин анык эле болуп калат. Ал эми сырттан келген аз эле добуш ал көп нерсени деле өзгөртпөйт. Эсептеле, мисалы биздин 700 миңден ашык Кыргызстандын жараны жүргөн Москвадан 5 уюк болсо, азыр 5 участка ачылган болсо, 5-өнөн 2 миңден өтсө 10 миң, 2,5 миңден өтсө 12,5 миң адам катыша алат. 700 миң адамдан 12,5 миң адам гана өз укугунан, жарандык укугунан пайдалана алат. Башкасында андай укук жок. Демек, сырттан өтө көп добуш келбейт, себеби азыркы мыйзамдар элдин укугун коргоо үчүн эмес, тескерисинче элдин укугун мындайча айтканда тебелөө үчүн эле кабыл алынган десек дагы болот. Шарт ошондой түзүлгөн. Кече мен аябай ыйлагыдай болуп жаман болдум. Жана Өзбекстанда президенттик шайлоо өткөндө Өзбекстандын ошол Россияда иштеп жүргөн мигранттарына, стройкада иштеп аткан балдарга, ошол жерде бир канча эсептелүү адам иштейт экен. Ошол иштеп аткан жерлерине көчмө баягы шайлоо участкасы барды да. Барып балдары ишинен деле калган жок, ар ким өзү иштеп аткан жерден добуш берип коюшту. Ушинтип жүрүп, мындай күчтүү өлкө ушинтип ар бир жаранынын укугун ушинтип коргойт. Бизде болсо жок дегенде макул иштерине чейин көтөрүп алып, баягы үкөгүн көтөрүп алып бара албасын, жок дегенде бир канча участкаларды уюштуруп койсо, ошол элдин санына карап. Эл кезек күтпөсө, келип алып тебелендиде калбаса, көпчүлүгү эле келет кыргыздар. Негизи мындай караганда туура кайдыгерлерибиз дагы бар, бирок кыргыз элинин патриоттулук сезими башка элдердикине караганда негизи күчтүүрөөк өзү. Кыргыз эл. Сөзсүз келмек. Болгону азыр бизде шарт ушундай кылып койду, баягы Россиядан туруп, мисалы, добуш бериш үчүн биринчи барып, бир күнүң же 2 күнүң кетирип, кезек күтүп, консулдук учетко турушуң керек. Анан шайлоо күнү барып алып, кезек талашып, кезек күтүп, эртеден кечке ошол жерде баягы тебелендиде жүрүшүң керек. Ушуга окшогон нерселерден качып, анан кээ бир адамдар койчу дейт да. Койчу эми. Ушунча баягы убаракерчилик тартып берген менин добушум акырында нени чечмек эле, все равно чечпейт дегенсип, ошентип бир болбогон жалган үмүттөргө жетеленип кете беришет. Келбей коюшат. Негизи шарт түзүлсө, ар бир кыргыз менин оюмча келип, эми бар болбосо дагы көпчүлүк бөлүгү ошол 700 миң элдин жок дегенде 500 миңи келип добуш берсе керек эле деп ойлойм. Албетте жакшы болмок. Себеби баягы мекендин кадырын сыртта жүргөн жарандар жакшыраак билишет. Кыргызстандан чыкпай жүргөн адам Кыргызстандын кадырына көп деле жете албайт. Баягы көз ачылбаган күчүк сыяктуу эле болот. Анан сыртка чыкканыңда өзгөчө сезип, түшүнүп баштайсың мекендин кадырын. Башка элдин арасында жүрүп, түртүндө болуп, башка эл сага жасаган мамилесин көрүп, сен баягы экинчи сорттогу адам сыяктуу сага жийиркенип, мамиле жасап атканын сезесиң да. Вот ошол учурда өзүңүн, өлкөңдүн, өзүңдүн мекениңдин кадырына жетесиң. Сен өзүңдүн мекениң бар болсо гана, ошол жерде гана эркинсиң, өктөмсүң. Башка кайсыл өлкөгө барба, бар бир сен кийинки сорттогу, кийинки бир даражадагы адам болуп кала бересиң.
Мен бул көп эле жерлерге бардым. Бардык эл ушундай. Өзүнүн жеринде бардыгы өктөм. Сырттан келген адам өгөйлөнөт. Бизде Кыргызстанда бирок аябай жакшы ушул нерсе. Биз кыргыздар ушундай кең пейил элбиз. Бизде бардык сырттан келген деле, башка деле ээн эркин жүрө берет. Эми баягы биз деле чогулдук кылып кээде көрсөтөбүз, кыр көрсөтөбүз, бирок негизинен мындай караганда биздин элдин пейили аябай жакшы. Бирок башка элдер андай эмес. Ошон үчүн дагы мен башка бүт нерселерди токтотуп коюп, ушул өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп калса, өлкөбүз күчтүү бир мамлекетке айланса, биздин кыргыздар дагы талаада тентиреп көрүнгөндүн баягы бул эми мындайча айтканда кандай десем, мен бир тууган акеме бир учурда анда бирок экөөбүз тең ошол Россияда болчубуз, айтып азырга чейин мага капа. Мен айткам да, Россияга келип иштеп жүргөнүбүз бул мен үчүн кулчулук эле депчи. Акча үчүн иштейбиз. Бирок көпчүлүгүңүздөр капа болбоңуздар. Эгер Кыргызстанда ошол Россиядагы жумуш болсо, башка болсо биз өлүп кетсе барбайт болчубуз. Барып бирөөнүн ишин бизге жети жат мындай элдин барып ишин кылып, ошол мамлекетти өнүктүрүп атканыбыз бул мен үчүн кулчулук эле. Себеби биздин мамлекетке эч кандай чыңалып алып келбейт. Биздин мамлекет сиздердин жеке жашооңуздарга бир аз киреше киргизип жашооңуздарды жакшыртып аткан болушу мүмкүн, бирок бул мамлекетти мындай урашын алып келет. Мамлекет жылдан жылга урап бара берет. Себеби биз Кыргызстанда иштесек, аз иштесек дагы, бирок мамлекетке көбүрөөк пайда келтирмекпиз. Мамлекеттин ичинде көбүрөөк товар оборот болот эле, башка болот эле. Кыскасы, эми бул узун тема. Мага капа болбоңуздар, бирок ким болбосун өзүнүн өлкөсүндө, өзүнүн жеринде болгон жакшы. Биз бул шайлоолорго катышып, мондай саясий партияны же болбосо бир саясатчыларды колдоп жүргөнүбүздүн башкы себеби ушунда. Ушул адилетсиздиктерге элдин укугун тебелеп, тепсеп, ушинтип, элди менсибей, эл менен эсептешпей, ушинтип өзүм каалагандай башкарам, каалагандай жашайм, каалаганымды кылам деген нерселерге биз чек коюшубуз керек. Бийликке келип алган адам эле ушинтип калат бизде Кыргызстанда. Эч ким менен эсептешпей, элди унутуп калат. Андай болбошубуз керек. Андай болбош керек. Ал мыйзамда такыр андай эмес. Ал кызматкерлер, ар бир мамлекеттик кызматкер бул элдин кызматкери. Албетте биз дагы сыйлап урматтайбыз, бирок ал көбүрөөк биз айткан нерсени, биз каалаган нерсени, биздин жашообузду жакшыртуу үчүн алар кызмат кылыш керек бизге. Мамлекеттик кызматкер деген ошол. Бизде тескерисинче мамлекеттик кызматкер дегенде биз уже кудайдын жарымы деп түшүнүп калабыз, жердеги көлөкөсү деп. Бул туура эмес. Ушуга окшогон туура эмес нерселерге чек коюу үчүн биз ушинтип жүрөбүз. Негизи көп мындай тобокелчиликтер бар, башка бар. Тынч эле баягы тирилигин кылбайсыңбы дегендер бар, башкалар. Бирок биз кылбасак ким кылат? Кимдир бирөө кылыш керек да. Баарыбыз өзүбүз ойлоп жүрө берсек, мекен үчүн ким күйөт? Ким мекендин келечегине аракет жасайт? Мен мисалы бардык нерсени токтотушум мүмкүн. Мен үчүн биринчи орунда мекендин тагдыры. Мен азыр мисалы көпчүлүгүңүздөр ойлошуңуздар мүмкүн, бир акчага иштейт же башкага иштейт. Мен эч кандай акчага иштебейм. Ушул жерде мага жардам берип жүргөн балдар бар, чогуу жүргөн. Биз акчага иштебейбиз. Биз ушул мамлекет ата бабаларыбыз өз жандарын деле курман кылган, мамлекеттин бүтүндүгү, мекендин, диндин,
эркиндиги, эгемендик үчүн жандарын курман кылган. А биз кантип убактыбызды бир бөлүгүн курман кыла албайбыз? Кантип бир кичине мээнетибизди курман кыла албайбыз? Үйрөнүшүбүз керек менин оюмча. Бүгүн биз сурамжылоо кылганбыз. Сурамжылоонун негизги суроосу жөн эле сиз шайлоого катышасызбы? Бир эле суроо. Кайсы партияга бересиз, андай мындай, андай сурамжылоо кылган жокпуз. Жөн эле шайлоого катышасыздарбы? Ишенесиздерби? Дээрлик 70-80% ошол сурамжылоонун катышуучулары шайлоого барбайт. Бир 30-40% ошонун 70-80%-ын 30-40-ы баягы каттоосу бул жакта шаарда болбогон үчүн катыша албасын айткан болсо, калган 30-40% жөн эле кээ бирөө саясатка кызыкпайм дейт, кээ бирөөсү баары бир мындай эчтеке өзгөрбөйт, Кыргызстандын келечеги жок дейт. Кээ бирөөлөр айтат, достойныйсы жок дейт. Кыскасы, кээ бирөө мен вообще ишим жок андай мен. Кыскасы ушундай адамдар аябай ренжип, адамдардын ой жүгүртүүсүн жыйынтыктадык. Менин оюмча, билбейм, чыгарбайт деле болушубуз керек. Себеби ал нерсени көргөн адамдар дагы көбүрөөк кайдыгер болуп кете берет. Катышыш керек, бул аманат бизге, сөзсүз мамлекеттин келечегин аныктап берип турушубуз керек. 5 жылда бир жол берилет мындай мүмкүнчүлүк. Сөзсүз катышышыбыз керек. Эгер мен негизи байкоочуларга дедим эле, силерде кандайдыр суроо болсо жазсаңар болот. Суроолор, байкоочулар, эртең байкоочу болуучулар неге түшүнө албай атасыңар? Мен оюмча түшүнүктүү эле маалымат бердим окшойт силерге. Кайсыл жактарды караш керек. Чек ара боюнча ратификация кылыш керек. Монда бир суроо жазып атат, эртең депутаттар барып ратификация кылат деп. Кылыш керек. Бирок бул нерсе жашыруун эмес, ачыкча болуш керек. Себеби чек араны ратификация кылбасак, биз жылдан жылга биздин экономикабыз төмөндөп, биздин мамлекет алсыз болуп, алсырап баратат, а биздин коңшу мамлекеттер жылдан жылга өнүгүп атат. Демек, булар быйыл жазда келип бизге кол салып, каалагандай кылып биздин жарандарды өлтүрүп, каалагандай кылып үйлөрдү өрттөп, акырында биздикилерди алдына чөгөлөтүп, өздөрүнүн каалаган шартын аткартырды. Менин оюмча, бул азыр так эмес, себеби бул жашыруун болуп атат. Менин оюмча, биз ошондо Варухка коридор бердик окшойт. Биз ошондо могул азыркы жолду биздики Кыргызстан анклав болуп азыр Тажикстандыкы түз өтүп калды окшойт. Болгону ошол нерсени кантип элге чыгарууну билбей, акырындап баягы Адакан Кимсанбаевичти жамандап, жанакы 275 метр жерди бери үрген деп элдин кулагын бышырып атпайбы? Ошол нерсени Адакан Кимсанбаевич бербей эле, ошол нерсени менин оюмча азыркы бийлик берди. Бирок бул так эмес, бул менин оюм. Себеби булар жасап аткан иштер ошого карап кетип атат. Саясий жүрүштү баягы шахмат сыяктуу дайым алдынан байкап билгенге болот да. Булар жөн жерден эле чыгып алып 275 метрди Адакан Кимсанбаевич берип үрген экен деп жок жерден айтпай атат. Булар ошол жактан өздөрү берип үрүп, баягы согушту токтотуш үчүн берип үрүшүп, эми ошону элге кантип ашкере кылышты билбей, ушинтип баягы осурган кыз осурбаган кыздын бетин аймайт дейт го. Ошентип азыр булар ошол осурган кыз осурбаган кыздын бетин аймайт болушуп атат. Эми Кудай сактасын. Жогорку кеңешке
бүтүн Кыргызстан келсе, бүтүн Кыргызстан сыяктуу дагы башка жакшы партиялар дагы бар, бардыгы эле жаман эмес. Таза инсандар келсе, бул нерсе жогорку кеңештин баягы ошол мыйзамды ратификацияга алып кирген мыйзамды жасалып, жогорку кеңеш ратификация кылбаса 1 метр дагы жер өтпөйт. Ошону көзөмөлдөөчү сөзсүз жогорку кеңеште таза инсандар болуш керек. Таза инсандар болбосо, баягы куплабай деп жүгүнүп бийликтин айтканын кылчу колбала депутаттар келген болсо, булар берип жибере берет. Буларга кызыгы жок. Лейлек, анклавда калабы, башка болобу, буларга айырмасы жок. Эң негизгиси азыр бир келген булардын доорунда булар ишти кылып калыш керек. Булар бир эле максатта келет. Ошон үчүн дагы биз сөзсүз таза партияларды өткөрүшүбүз керек. Өзгөчө бүтүн Кыргызстанда. Бүтүн Кыргызстанды өткөргөн болсок, 1 метр жерди дагы башка өлкө бизди коркутуу менен, үркүтүү менен биздин жерлерибизди ала албайт. Себеби алардын чоңдору менен тең ата сүйлөшө алчу, алардын алдында эч качан чөгөлөбөй турган, бизде ар кандай жол менен сүйлөшө алчу лидер бул бүтүн Кыргызстандын лидери. Ошон үчүн бүгүн бүтүн Кыргызстанды сөзсүз колдошубуз керек. Бирок көпчүлүк айтат, азыр могул жерде ооба, Аксанайым жанаша биздин зданиялар. Азыр биз баягы выезден келгенден бери сыртка деле көп чыга албай атабыз, жумуш аябай көп, ошон үчүн көрбөй аткандарсыз. Аксанайым Атамекендин колдоочусу, кээде талашып калабыз партиялык немелер менен. Бирок Атамекен болгондо мен неге өзү туура эмес, бул бир партияны колдоп, бир партияны тиндей мындай деп. Бирок калыстык үчүн айтышыбыз керек. Атамекен 2010-да дагы, 15-те дагы баарында эле илешип келип атты. Ошол парламенттин ичинде эми азыраак сандагы мүчөлөр менен болсо да, бул чындык болгондон кийин айта беришибиз керек. Азыр деле мисалы жогорку кеңеште Атамекендин фракциясы бар. Бирок ошол чоң-чоң жоготуулар, чоң-чоң мыйзамсыз иштер ушул Атамекен турган учурда деле болуп атат. Өзгөчө мен ушул 2010-дон бери Кыргызстандагы болгон чоң жоготууларга кандай жоготуулар негизинен 30 жылдык тарыхта биз эң көп жоготууну ушул 2010-дон 2020-га чейин кылдык деп ойлойм. Себеби илим, технология бардык тараптан дүйнө элдери өнүгүп, Кыргызстанды көтөрүүгө аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн доордо. Эми 90-жыл бул өзүнчө бир доор болду да. Андан 2000-ден 2010-га чейин дагы өзүнчө бир доор болду. Ошондо биз жакшы эле баштаганбыз. 2000 өзгөчө, мен Бакиевди жакшы дебейм дайым. Жакшы деп айта албайм, бирок ошол доордо жакшы иштер болгон деп чындыкты айтышыбыз керек. Ошол темпти кармап кала албадык. Мисалы 2005-тен баштап 2010-га чейин болгон өзгөрүүлөрдү 10 жыл ичинде дагы жасай алган жокпуз. Мына быйыл 11-жыл өттү. Жасай алган жокпуз. Буну моюнга алыш керек. Мен 2015-ке чейин Атамекен партиясындагы аябай мындай күчтүү, кыйын партия деп ойлоп келчүмүн. Дайым балачымын, бирок 2015-тен кийин токтотком. Бирок ага чейин бүтүн Кыргызстандагы мен үчүн мурда экөө болсо, азыр бирөө эле калды. Бүтүн Кыргызстан. Бүтүн Кыргызстан эгер 2010-да дагы өткөн, 2015-те дагы өткөн, ошондо баягы арамдык кылып киргизбей коюшкан. Эгер киргизип койгондо бүтүн Кыргызстанда азыркы мына бай-бай болуп атпайбы? Кумтөр, башка баягы мөңгүлөрдү талкалап, Давыдов, Лысый, ушуга окшогон мөңгүлөр кетпейт эле. Өтө көп баягы Кыргызстан көп нерсени жоготту. Элдин жашоосу жакшы деп айтышыңыздар мүмкүн, бирок бул запас эмес. Эгер мисалы Россия массалык түрдө депортацияны баштаган болсо,
Кыргызстан хаос болуп кетет, Кудай сактасын. Биз толугу менен көз карандыбыз. Бул акыркы 10 жыл, 11 жыл ичинде Кыргызстан өтө көп нерсе жоготтук. Бизде эч нерсе жок. Кыргызстанда мындай өндүрүлбөй калды. Дыйканчылык кылган талаларыбызга эле барсаңыздар көрөсүздөр. Беде көп жерлерде бак. Беде быйыл мисалы ошончо көп чөбүбүз бар туруп, быйыл ошол чөптү дагы контролдой албай атабыз. Чөп аябай кымбат, мал арзан. Бир уюңду турпогу менен сатсаң, ошого чөп сатып алсаң азыр бүгүнкү күндө, калган 3 уюң жазга чейин чыкпайт экен. Элестеткиле. Ушундай теңсиздик. Мындай реалдуу эмес да баалар. Чөптүн баасы кымбат, малдын баасы арзан. Бирок эттин баасы кымбат. Өтө алешемдик, өтө башаламандык. Өзгөчө мына акыркы жыл ушундай болуп кетти. Бирок бул нерсе жаңы эле болуп калган жок. Ошол 2010-дон бери башталган. Бери башталып, ошол нерсенин акыры ушул нерселерге алып келди. Ошон үчүн бирок Текебаевдин өзүн как күчтүү саясатчы катары азыр дагы сыйлайм. Күчтүү саясатчы. Бирок кандай десем, Кыргызстанда толук баягы өнүктүрүп кете алчу, баягы неме кылчу партия деп айта албайм. Күчтүү саясатчы катары баалайм. Ошол эле. Себеби мен баягы президентке окшоп кече Абдулла Иманкулов айткандай, мен айтпай эле коеюн. Ошол нерсе үчүн дагы, эгер Текебаев өзү чынында ак болгон болсо, акталды да чыгып, ал нерсе иштери жокко чыкты. Эгер чындап ошол ак болгон болсо, президентти сотко бериш керек болчу. Себеби президент анык айткан. Менде видеолор дагы бар. Текебаев деген ошол Маевскийден алган миллиону бул чындык мен билем деген. Бул сөздөн кийин президент күчтүү болсо, айткан сөзүнө тура алган март эркек жигит болсо, Текебаевди камашы керек эле. Эгер ал нерсе жалган болсо, жалаа болсо, Текебаев президентти кулатыш керек эле. Күчтүү саясатчы болсо. Жок, экөө келишти. Ал жерде спор неден болгон билесиздерби? Баягы Текебаев айтпады эле. Конституцияны жазып аткандар вы никто деп. Ошондон келип чыккан. Ошондон чычалап чыгып, Садыр Жапаров ошентип айтып салган. Коркуткан мындайча айтканда. Коркутту эле, коркуп калды. Демек, не? Корккондон кийин бир нерсеси бар. Жок болсо коркмок эмес. Мисалы, мени көп коркутушат. Мен чоң саясатчы эмесмин, бирок ушинтип сиздерге чыгып, өзүм оюм айтып, сөзүм айтып, бүтүн Кыргызстанды колдоп жүрсөм, мени көпчүлүк коркутат. Мен коркпойм. Себеби мен корко турган жерим жок. Жоготчу эчтекем жок. Ачылып калчу жерим жок. Ошон үчүн мен алар коркуткан сайын мен катуураак айта берем. Тескерисинче аларды коркутам. Ошону менен. Андан башка менин эчтекем жок. Сөз көбөйүп кетти. Менин оюмча тажап деле кеттиңер окшойт. Негизи туугандар, 2 күн калды. 2 күн 3 күн вакыт калды, катуу туруп коелу. Мен ойлойм, мына бизди көргөндөр көп эле патриоттор, активдер, ошолор көрөсүңөр. Катуу туралы. Өлкөбүздүн келечеги үчүн, балдарыбыздын, келечек урпактарыбыздын эгемен, өнүккөн өлкөдө жашаш үчүн бүгүн, эгер бул жолку мүмкүнчүлүктү дагы колдон чыгарган болсок, кийинкилик өтө оор болуп калат. Мен баягы көз ачыктык кылып атат деп ойлобогула, себеби мен жакшы эле түшүнөм. Өзү саясатчы эмесмин, бирок жакшы эле түшүнөм. Ар тараптан кайсыл жагын карабагын, азыр эртеңки шайлоону таза өткөрө албаган болсок, эртеңки шайлоодон мүмкүнчүлүктү колубуздан чыгара берген болсок,
дефолт деп коет. Мамлекеттин келечегине уже чек коюлат. Канчалык аракет кылбасын кийин сактап калыш мүмкүн эмес. Баягы жардын кыргына келип бүттүк уже. Мындан дальше только кулайбыз. Адашкан болсок. Өзүбүздү токтото албасак, өзүбүздүн багытыбызды башка жака өзгөртпөсөк, башка вариант жок. Дагы көп сөздөрдү айткым келет. Баягы ичимде кайнап турат да. Кайнап, оргуштап айткым келет. Бирок кээ бир нерселерди учуру келгенде айтылат. Азыр айтсак, өзүбүзгө өзүбүз мындай көйгөй жараткан болобуз да. Бирок ошого жетип барсалар дагы айтылат. Негизи башынан кайра кайтып көрүп коюңуздар немелерге. Ошол жерлерин кыркып жиберип коесуздарбы группаларга, байкоочулардыкына. Байкоочулардан өтө көп нерсе зависит этет. Үгүтчүлөр кыйраттык, үгүт кылдык колубуздан келишинче. Эл маанай жакшы, Кудайга шүгүр. Эми байкоочуларда гана калды. Ошол эл бизге берген добушту сактап кала алсак гана биз буюрса мамлекетти дагы эртең сактап калабыз. Ошого аракет кылабыз. Кайрадан көрүшкүнчө Аллахка аманат, бар болуңуздар.